Арыбаңыздар, Кыргыз-Түрк Манас университети Түркиядагы университеттердин жарманкесине катышты. Улустун улуу күнү Нооруз майрамы белгиленди. Окуу жайыбыздагы мындан башка социалдык маданий иш-чаралар менен программабыздын жүрүшүндө тааныштырабыз. Түркиядагы университеттердин жарманкеси. Манас университети 2024 жылдын 2 мартында Маариф агенттиги тарабынан уюштурулган Түркиянын университеттеринин билим жарманкесине катышты. Абитуриенттерге жогорку билим алууда кеңири маалымат берген иш-чарага Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан, проректору профессор Мехмет Сезай Түрк жана башкы катчы профессор Октай Өзгүл катышты. Маариф билим берүү комплексинде өткөрүлгөн жарманкеге келген абитуриенттер Манас университетинин сапаттуу жана акысыз билим берүүсү, факультеттери, бөлүмдөрү жана программалары тууралуу суроолоруна жооп алышты. Ошондой эле стипендия мүмкүнчүлүктөрү жана жатакана шарттары сыяктуу темалар боюнча кеңири маалымат берилди. Орозо айы тууралуу жыйын. 2024 жылдын 6 мартында Рамазан боюнча илимий жыйын социалдык жоопкерчилик долбоорунун алкагында окуу жайыбыздын теология факультети тарабынан өткөрүлдү. Иш-чарада өз тармагынын кесипкөй адистери орозонун түрдүү аспектилерин талкуулап, катышуучулар менен маалымат бөлүшүштү. Илимий жыйындын модератору Кыргыз-Түрк Манас университетинин теология факультетинин ислам таануу бөлүмүнүн башчысы профессор Бекир Татлы. Рамазан айынын руханий атмосферасына басым жасап, Рамазан айы бою Манас телеканалы аркылуу ооз ачуу жана ооз бекитүү маалдарда атайын даярдалган программаларын тартууларын айтты. Окуу жайдын Шейит Эрен Бүлбүл атындагы ден соолук борборунун дарыгери Гүлфия Губайдуллина орозо жана ден соолук аттуу баяндамасында орозонун ден соолукка тийгизген оң таасирин талкуулоо менен сергек жашоонун жана туура тамактануунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. 8 мартка карата концерт. 2024 жылдын 7 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн студенттери аялдардын эл аралык күнүнө карата музыкалык концерт тартуулашты. Арт саякат көргөзмөсү. 2024 жылдын 7 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин живопись жана графика бөлүмдөрү тарабынан аялдардын эл аралык күнүнө арналган көз жоосун алган арт саякат сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Көргөзмөдө таланттуу сүрөтчүлөр Бахрам Темиров жана Жакшыбек Жунушевдин Кыргызстан баш болгон дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү Өзбекстан, Казакстан, Түркия, Кытай, Испания жана Белоруссиядан тартып келген эмгектери коюлган. Карьера күнү. 2024 жылдын 12 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин туризм факультети тарабынан Карьера күнү 2024 иш-чарасы уюштурулду. Аталган иш-чара туризм факультетинин студенттери үчүн уюштурулуп, ага профессордук окутуучулук курам, студенттер жана Кыргызстандын түрдүү аймагынан келген ири компаниянын өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө тармактын алдыңкы компанияларынын өкүлдөрү презентация жасап, практика өтүү жана иштөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кенен маалымат беришти. Мехмет Акиф Эрсойго арналган сүрөт көргөзмөсү. Түркия Республикасынын мамлекеттик гимнинин кабыл алынышынын 103 жылдыгына карата 2024 жылдын 13 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ветеринардык факультети тарабынан Мехмет Акиф Эрсой аталышындагы сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Мамлекеттик гимндин жазылуу процессин түрк акыны Мехмет Акиф Эрсойдун өмүрүн жана түрк улутунун эгемендүүлүгү үчүн күрөшү менен бекем байланышын чагылдырган сүрөттөр көргөзмөдө орун алды. Китепкөй студенттерге белектер тапшырылды. 2024 жылдын 13 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жайлан семестр ичинде эң көп китеп окуган студенттерге белектерди тапшырды. Сыйлыкка окуу жайдын китепкана жана иш кагаздар башкармалыгынын статистикалык маалыматына ылайык 2023 жылдын сентябрь-декабрь айлары аралыгында эң көп китеп окуган 4 студент ээ болду. Манас университети Түркия-Кыргызстан соода алакасы боюнча чогулушка катышты.
Türkiye Respublikasынын Соода министрлигинин координациясында Түркиянын экспортчулар ассамблеясы менен биргеликте Кыргызстан-Түркия соода алакасы боюнча чогулуш өттү. 2024-жылдын 14-мартында Бишкек шаарында өткөрүлгөн иш-чарага кыргыз жана түрк ишкерлери менен бирге Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан менен ректордун кеңешчиси профессор Серхат Бурмоолу катышты. Ал эми 15 март күнү Түркиянын экспортчулар ассамблеясынын жетекчисинин орун басары Ахмет Фикрет Килежи баштаган делегация Манас университетине келип, окуу жай менен жакындан таанышышты. Ошондой эле Ахмет Фикрет Килежи Манас телеканалынын тема программасында конок болду. 18 март Чанаккале курмандыктарын эскерүү. Чанаккале жеңишин жана шейттерди эскерүү күнүнө карата 2024-жылдын 18 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Борбордук Азияны изилдөө борбору, көркөмөнөр факультети жана студенттик иштер башкармалыгы тарабынан эскерүү иш-чарасы өткөрүлдү. Аталган иш-чарага Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректору профессор Алпаслан Жейлан, биринчи проректору, экономика илимдеринин кандидаты Бактыгүл Каламбекова, проректорлор профессор Мехмет Сезай Түрк жана доцент Камалбек Карымшаков, башкы катчы профессор Октай Өзгүл, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Чет тилдер жогорку мектебинин окутуучусу Алтынбек Исмаилов кыргыз тилине которгон Мехмет Акиф Эрсойдун Чанаккалеге арналган ырын көркөм окуса, көркөмөнөр факультетинин координациясында даярдалган Чанаккале эпосу студенттер тарабынан театралдаштырылып көрсөтүлдү. Манас университети тарабынан китептер берилди. Кыргыз-Түрк Манас университети социалдык жоопкерчилик иш-чараларынын алкагында 19 март күнү Жусуп Баласаган атындагы Улуттук университеттин китепканасына китептерди белекке берди. Манас университети балдар реабилитациялык борборунда 19 март күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөмөнөр факультетинин театралдык искусство бөлүмүнүн окутуучулары жана студенттери Бишкек шаарында жайгашкан Үмүт Надежда балдар реабилитациялык борборуна барышты. Балдар менен болгон жолугушууда көркөмөнөр факультетинин студенттери тарабынан чакан белектер тапшырылып, оюн-зоок программасы тартууланды. Норуз жыйыны. 2024-жылдын 20 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин түрк цивилизациясын изилдөө борбору тарабынан Түрк дүйнөсүндө Норуз майрамынын каада салттары аттуу илимий жыйын өткөрүлдү. Гуманитардык факультетинин деканы профессор Алпаслан Ашык жетекчилик кылган илимий жыйында Норуздун ар кандай аспектилери жана мааниси талкууланды. Профессор Назгүл Турдубаева жаңылануунун жарчысы Норуз, профессор Чагатай Акенгин Норуз жана искусство, профессор Озан Йылмаз ырларда Норуз, доценттин милдетин аткаруучу Айтмамат Кариев динде жана кыргыздын каада салтында Норуз деген темаларда баяндама жасашты. Норуз майрамы сүрөт көргөзмөсү. 2024-жылдын 20 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин Курманжандатка сүрөт галереясында өткөн Норуз майрамы сүрөт көргөзмөсү искусство сүйүүчүлөрдүн купулуна толду. Көргөзмөнүн ачылыш сөзүн сүйлөгөн окуу жайдын ректору профессор Алпаслан Жейлан өз сөзүндө Норуздун катардагы эс алуу күнү эмес, чоң майрам экенин баса белгилеп, анын кыргыз маданиятындагы маанисине токтолду. Эске сала кетсек, аталган сүрөт көргөзмөсүнө Кыргызстандын 16 таланттуу сүрөтчүсүнүн эмгектери коюлган. Улустун улуу күнү Норуз майрамы. Кыргыз-Түрк Манас университетинде Норуз майрамына арналган самалык болуп өттү. Анда заманбап жана улуттук спорт оюндары көрсөтүлүп, иш-чара ыр, күү, бий менен коштолду. Ага окуу жайдын жетекчилиги, коноктор, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышып, иш-чара Манас телеканалы аркылуу түз эфирде чагылдырылды. Мен жеттан жыпа
Gel bahar oldu, açıldı güller, nağme saz olmuştur bütün bülbüller. Yüz göstermiş bize lale sümbüller, Nevruz bayramımız yar yar mübarek olsun. Nevruz bayramımız yar yar mübarek olsun. Dünyaya gelmiştir bugün de alim, budur erenlerin kararı kavli. Bu demdir cemi müşkülün halli, Nevruz bayramımız yar yar mübarek olsun. Nevruz bayramımız yar yar mübarek olsun. Baba hamdel erdik bu deme, gönüller girmiştir bayreme. Verilmiş zevk ile safa ademe, Nevruz bayramımız yar yar mübarek olsun. 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 Эл аралык студенттик илимий практикалык конференция 2024-жылдын 28 март күнү Кыргыз-Түрк Манас университетинин коммуникация факультети тарабынан коммуникация тармагындагы трендтер жана жаңы технологиялар аттуу эл аралык студенттик илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Конференцияда санариптик доордо пиар, санариптик медиа доорунда журналистиканын өнүгүшү, коммуникацияда социалдык медиа жана жасалма интеллекттин ролу, санариптик жарнамадагы тенденциялар темаларында секциялар өткөрүлдү. Аталган сессиялар катышуучуларга келечектеги коммуникация тармагындагы трендтер жана технологиялар боюнча кенен маалымат алууга мүмкүнчүлүк түздү. Илимий практикалык конференциянын алкагында дебаттар жана кейстер боюнча жеңүүчүлөргө белектер ыйгарылды. Диний ырлар концерти 2024-жылдын 28 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөмөнөр факультетинин музыка бөлүмү тарабынан суфий музыкасынын тереңдигинде руханий саякатка алып барган Рамазан диний ырлар концерти өткөрүлдү. Кесиптик курс аяктады. 2024-жылдын 19 мартында Кыргыз-Түрк Манас университетинин туризм факультети жана үзгүлтүксүз билим берүү борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлерине өтүлгөн курстун сертификат тапшыруу аземи болду. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Кыргыз-Түрк Манас университетинин март айындагы жаңылыктарына күбө болдуңуздар. Бул университет жашоосу программасы, аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Саламатта туруңуздар.